Кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде ОТРК Ысык Көлдүн күндүзгү жаңылыктар топтому. Студияда Гүлбарчын Молдоева. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына мамлекеттик автомектептерде окутуунун баасы канча болорун жазды. Автомектептер жана айдоочулук күбөлүктөр боюнча акыркы күндөр коомчулукта көп талаш тартыштар болуп жатканын бүгүн президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде бул маселелердин себептерин ачык жана кеңири түшүндүрүп берди. Буга чейин иштеп келген айрым жеке автомектептердин өкүлдөрү интернет аркылуу каршылык көрсөтүп, так эмес маалыматтарды таратып жатышты эле. Менин оюмча президенттин бүгүнкү маеги ошол бардык талаш тартыштарга чекит койду. Дагы бир маанилүү жагдайды тактап кетейин. Ошол эле каршылык кампаниясын уюштуруп жаткандар айдоочулукка окутуунун баасы 100 000 сом эмес, 200 000 сом болот экен деген ушактарды таратып келишти. Бул маалыматтар чындыкка дал келбейт. Азыр эле окутуунун баасы боюнча 19 000 сом болуп расмий чечим кабыл алынды. Ал эми практика учурундагы күйүүчү май сыяктуу чыгымдарды окуучулар өздөрү көтөрөт. Бул мурдагы жеке автомектептердеги бааларга салыштырмалуу бир топ эле арзан. Жеке автомектептерде окуунун жана практикалардын баасы биригип 35-тен 36 000 сомдун тегереги болчу экен, деди ал. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы Кыргызстанда 7 000ден ашык жеке адам жана 300дөн көп таксопарк лицензия алышканын билдирди. Мекеме такси кызматын көрсөткөндөргө лицензия берүү мөөнөтү узартылбай турганын 2 февралдан тартып лицензиясы жок айдоочуларды аныктоо боюнча рейдтер башталарын эскертти. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Бишкекте эле 70 000 такси бар экенин, лицензия берүү мөөнөтүн дагы узартпаса таксинин баасы кымбаттап миңдеген киши жумушсуз каларын айтты. Кыргызстанда 2025 жылдын 22 августунан тартып такси кызматын көрсөткөн айдоочуларды лицензия алууга милдеттендирилген жана оң рулдуу машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салган мыйзам күчүнө кирген. Кийин лицензия алуу мөөнөтү 2026 жылдын 1 февралына чейин узартылган. Лицензия алуу үчүн автоунааны каттоо жөнүндө күбөлүктүн, машинаны башкаруу укугуна ишеним каттын, техникалык кароодон өткөндүгү жөнүндө актыларынын көчүрмөсү керек. Андан тышкары автоунаа техникалык жана айдоочулар медициналык кароодон өткөнү тууралуу тастыктама, 3 жылдан кем эмес айдоочулук стажы бар тиешелүү категориядагы айдоочулук күбөлүктүн көчүрмөсү жана соттуулугу жок экенин тастыктаган маалымат талап кылынат. Оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго лицензия берилбейт. Оң рулдуу машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. Жаңы талап боюнча шаар, аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензия жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын аймактык бөлүмдөрүндө берилет. Акысы жеке жактарга 500 сом, юридикалык жактарга 1000 сом. Лицензиясы жок айдоочуларга телеграм каналдар, социалдык тармактар аркылуу кардар топтоого дагы тыюу салынат. Тийиштүү уруксаты жок айдоочу кардар ташыса 7,5 000 сом, ал эми юридикалык жактар 23 000 сомго айыпка жыгылат. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу парламенттин жыйынында жарандардан тейлөө тармагындагы баалардын өсүшүнө байланыштуу көптөгөн даттануулар түшүп жатканын билдирди. Ал буга кафе, ресторандардагы жагдайды мисал кылды. Тейлөө бекер дегендери менен кафе, ресторандарда кожоюндары пайыздык төлөмдү тамак аштын баасына кошуп коюшту. Тагыраагы мурдагы 10-15 пайыздык тейлөө үчүн алынуучу акыны кайра тамак аштын баасына киргизип, алар уттурган жок. Бирок калктын чөнтөгүнө мурдагыдай эле терс таасир берүүдө. Андыктан ушундай кадамдарды жасоодон мурун анализ жасалышы керек болчу. Бизде такси кызматы болобу, чаштарач болобу бардык тейлөө тармактарындагы баа дүйнөлүк ири шаарлардан да ашып кетти. Эл буга өтө нааразы, деди төрага. Ал эми министрлер кабинети аталган жагдай боюнча эч кандай иш алып барбай жатканын сынга алган Нурланбек Тургунбек уулу февраль айында ушул маселелер боюнча аткаруу бийлигин чакырып, элдин үнүн, элдин нааразычылыгын ачык талкуулашыбыз керек деп кошумчалаган. Жети Өгүз районунун Жалгыз Өрүк айылында көп жылдан бери чечилбей келген социалдык маселелердин бири бала бакчанын жоктугу эле. Бул көйгөй 2024 жылы гана жылыш алып, бүгүнкү күндө курулуш иштери соңуна чыгып калды. Жеринен кабарчыбыз Нуржан Дөткулова барып, күбө болуп атайын даярдаган материалынан кенен тааныштырат.
Жетегүз районунун Жалгыз Өрүк айылында заманбап бала бакчанын курулушу аяктоо алдында турат. Айыл тургундары үчүн көп жылдан бери көйгөй жаратып келген бул маселе 2024-жылдын күз айларында өз чечимин таба баштаган. Объект Ысык көл өнүктүрүү фонду тарабынан болжол менен 56 миллион сом каражат менен каржыланып, учурда курулуш иштери 80%га жетти. Бала бакчаны Дамир строй курулуш компаниясы салып жатса, ички жана тышкы жасалгылоо иштерин Кубаныч жоопкерчилиги чектелген коому аткарууда. 2 жыл мурун баштаганбыз бул объектти. Осо Кубаныч фирмасынан салынып атат. Азыркы учурда отопление иштеп, ички жумуштары болуп атат. Шпакловкалар бүтүп, краскага даяр болуп калды азыркы учурда. Кафелдер коюлуп атат. Ошол сентябрге беребиз деп ниет кылып турабыз. Бүтөт. Азыр 15 бала барабыз. 15 бала иштеп атат. Сапаттарыга жооп беребиз, бүт. Азыркы заманбап сап менен салынып атат, кепилдик берилет. Мындан тышкары жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн 1 миллион сом каражат бала бакчанын айланасын жашылдандырууга, коопсуздукту камсыз кылуу максатында видео көзөмөл камераларын орнотууга жана башка керектүү иштерге жумшалмакчы. Акыркы мезгилде өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыргызстанда эмне деген курулуштар жүрүп атат. Өнүгүү жолунда келатабыз. Ошонун ичинде ушул Жалгыз Өрүк айылында бала бакча такыр жок эле, элдер муктаж эле. Жүргүзүп аткан фирма жаман иштеген жок деп ойлойм. Булар жайында эле ушу от жагуу системасын бүткөрүштү. Себеби кышында токтоп калбаш үчүн, ички жумуштарын жасаш үчүн биз да шаштырган жерибиз жок. Себеби курулуш сапаттуу бүтсө дейбиз. Жаңы бала бакча ишке берилсе, Жалгыз Өрүк айылынын ондогон балдары заманбап шартта тарбия алып, ата-энелер үчүн да чоң жеңилдик жаралмакчы. Нуржан Дөөткулова, Батыр Абиев, Ысык көл жаңылыктар үчүн Жетегүз районунан. Тоң районунда жоголуп бара жаткан таза кандуу кыргыз жылкы тукумун көбөйтүү аракети башталды. Кылымдар бою тукумулап келген кыргыз жылкылары ортодо жоголуп кеткен. Эми кайрадан аны жандантып, жокко чыгарбастан сактап калуу иштери башталды. Жорго жүрүшү гени бар деп аныкталганда. Мында чогулгандар жылкынын сырын билген жергиликтүү тургундар. Мындагы талкуу жоголуп кеткен кыргыз жылкыларын көбөйтүп, кайрадан сактап калуунун негизинде уланууда. Бул үчүн атайын илимпоз академиктерден тарта келишкен. Биз кыргыз жылкыдан көп жыл мурун эле кичине алыстап кеткендигибизди түшүндүрүп беришти. Биз ошол жагын жакшы түшүндүк. Туягы кандай болот, жалы кандай болот, билектери кандай болот, өң түзүлүштөрү кандай болот, ошонун баардыгын бизге түшүндүрүп берген атат. Ошо агайларга дагы рахмат, ушу келип бизге жакшы маалымат беришти. Кудай буйруса биз дагы негизинде кыргыз жылкылар азаймак турсун, жокко эсе болуп баратыптыр да. Ошону кайра жандандырып калуу максатта ушу Тоң районунда жигиттер уюм түзүп иштеп атканбыз. Биз илимий жактан муну карап атканбыз. Накта кыргыз жылкысы азыр жок деп эсептейм да, жок болуп баратат. Эми баягы окшоштор бар да, номинанттар бар деп генетикалык деңгээлде иш жүргүзө баштаганбыз, жаңыдан баштадык. Бул балдардын, жаштардын демилге саябай мени кубандырып атат. Себеби биз акырындан келип азыр сүйлөштүк, кыскача. Жөнөкөй жеринен баштайбыз. Промерлер деп коет, жанагы боюн, анан салмагын, бакайын, анын дегендерин балдар үйрөнүп, анан акырындан селекция баштап туруп, анан буюрса бир 6-7 поколение өткөндөн кийин, муун өткөндөн кийин кыргыз жылкысын алып калышы мүмкүн. Муну түз коюш керек, жылкыны да түз коюш керек. Ошондо мына момундай кармап, мына боякты биз карайбыз, канча экен. Кыргыздын байыртадан ат адамдын канаты деп аздектеп келген нукура кыргыз аттары азыркы учурда жоголуу коркунучунда турат. Изилдөөлөргө таянсак, азыр кыргыз аттарынын таза кандуулугу болгону 60-70% түзөт. Тоң кыргыз жорго кооперативинин негизги максаты бул кыргыз атын, анын ичинде кыргыз жоргосун сактоо, изилдөө, тастыктоо жана дагы жайылтуу болуп саналат. Анан мына мисалы төштүн тереңдиги же болбосо мына могу циркуль деп коет, ошо менен ченесек болот да. Көөдөн деп айт. Мына бобул мисалы омуруудан омуроого ченегенде канча болот дегенде бул 36 сантиметр деп эсептелинет да.
Андан кийин мунун дененин узундугу омуроодон алып, ол жамбаштын сөөгүнө чейин, артындагы жамбаштын сөөгүнө чейин момундай узундугун ченелет да. Азыртадан баштап бул жылкыларда көбөйтө баштаса, токумун туура кармаса, 7 муун өткөндөн соң тазагандуу даана кыргыз жылкыларын жорголорун алууга болот. Учурда бул үчүн аракеттер күч болууда. Асылбек Байалиев, Данияр Акунов, Батыр Абиев, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Тоң районунан. Күн ичиндеги урнуттуу жаңылыктар топтомуна назар салдыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктар менен кийинки сааттардан көрүшөлү. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.